Çiçeki ayna totta kurta sayla tepiniyiz. Сиздер көрүп жаткан бул бала 4-5 жаштагыдай көрүнгөнү менен чындыгында 8 жашта. Анын аты Асан. Ал башка балдардай мектепке барып билим ала албайт, өзү теңдүү балдар менен ойноп жүрө албайт. Анткени төрөлгөндөн баштап эле психикалык жана физикалык жактан өсүүсү начар. Бирок канткени менен Асандын алдыга койгон максаты чоң. Чоңойгондо ким болосуң? Доктор болгон эмнеси жагат? Төрөлгөндөн буттардын тарамыштары кыска болуп, өз алдынча басып алчу эмес. Операция кылдыргандан бери эми мынтип басып калды деген Асандын апасы Үмүт Балабаеванын 3 баласы бар. Эч жерде иштебейт, кечке баласы менен алек. Оң колу начар иштегендиктен сол колу менен эптеп тамак жеген баланы көзөмөлдөп турбаса болбойт. Мамлекет тарабынан бөлүнүп берилүүчү 3000 сом жөлөк пул баланын ден соолугун кезек-кезеги менен каратып турганга жетпейт. Үйдө эч ким иштебегендиктен баары ушул баланын жөлөк пулуна, анан калган 2 баланын пособиясына көз каранды. Үйдө элемин ушу баланы карайм. Ошо мамлекет тарабынан азыркы учурда 3000 сом берет да. 3000 сом бул бизге жетпейт. Бул өзүнүн дары-дармегинен ашпайт да. Ошон үчүн ошо тынбай дары-дармектер менен камсыз кылып турушубуз керек. Азыркы учурда ошо үйдө иштебей ушу бала менен алекмин да. Асанга окшош мүмкүнчүлүгү чектелген балдар арбын. Буга Кыргызстан боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын саны 22 миңге жеткени далил боло алат. Аларга көзөмөл жүргүзүп, тарбия берүүчү мекемелер аз болгондуктан көпчүлүгү үйдө ата-энесинин колунда. Баласы үчүн иштеген ишинен да чыгып, жалгыз 3000 сом жөлөк пулга көз каранды болгон ата-энелер эми мамлекеттен мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды карагандыгы үчүн кошумча акча төлөп берсе деген үмүт менен бүгүн Ош шаарындагы Акпресс маалымат кызматынын жыйындар залында пресс-конференция өткөрүштү. 5 жаштагы кызынын мүмкүнчүлүгү чектелгенин айткан Мария Айым майып баланы багуу аябай оор экендигин айтып, мамлекеттен жардам күтөөрүн билдирди. Менин 2 дипломум бар, анын бири кызыл. 3 жыл мектепте, анан 3 жыл банкта иштегенден кийин боюмда болуп декретке чыккам. Кызым майып болуп төрөлгөндөн кийин мени иштен чыгарып коюшту. Башка жерге ишке кирейин десем да, менин шартыма эч кандай жумуш берүүчү макул болбоду. Жалгыз боймун, карыган апам бар. Кызымдын 3000 сом жөлөк пулуна көз каранды болуп жашап келем. Ошондуктан мамлекет майып балдарды баккан ата-энелерге жөлөк пул төлөп берсе деген сураныч менен келдим. Ош шаарындагы мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга жардам берүүчү бир канча коомдук уюмдар бар. Алардын көпчүлүгү чет элдик мамлекеттик эмес уюмдардын финансылык колдоосу астында иш алып барышат. Канткени менен түштүктөгү мындай уюмдардын башын бириктирген шаардагы ар бир балага үй бүлө коомдук уюмунун жетекчиси Зайнап Ишмаматова буга чейин мүмкүнчүлүгү чектелгендердин көйгөйлөрүн чечүү үчүн бир нече программалар кабыл алынганы менен эч кандай жыйынтык чыкпай келгенин айтат. Ошондуктан ата-энелерге жардам берүү абзел. Ата-эненин өзүнө тиешелүү, анын мээнетин актаган төлөмдөр болуш керек дейбиз. Мындай мисалдар бар. Мисалы үчүн Казакстанда түшүнүп төлөп атышат, Россияда төлөп берип аткан учурлар болуп атат. Балким биздин республиканын да мүмкүнчүлүктөрүн караштырып, ушул нерсеге тиешелүү профилдик министрликтер түздөн-түз иш-чараны тездетип, илгерилетип берсе, биз мындай ойдо калат элек, мүмкүнчүлүгү чектелген балдар бул коомубуздагы адамдардын ан сезимин өзгөртүүгө төрөлөбүз балким. Балким ошол балдарга колдоо көргөзүү менен мамлекетте иштеген адамдар же болбосо биздин коомубуздагы адамдар ушул нерсенин алдын алуу боюнча ой жүгүртүүсү пайда болобу деген. Маалымат берген ата-энелер бийликтегилер биздин көйгөйдү эртерээк чечип берсе, анан коомчулуктун мүмкүнчүлүгү чектелгендерге болгон мамилеси оңолсо дешти. Анткени коомдо мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды сындагандар көп. Кенжебе Маматсадыкова, Тилек Адинабеков, Чагылган Продакшн студиясы, Ош шаарынан.